Күндүнүн маанилүү кабарлары менен таанышып алыңыз. Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан ок атылды. Окуя 2-июнга караган түнү Баткен облусунун Эки Таш аймагында болгон. Түнкү саат 1:20 чамасында Тажикстан тараптан белгисиз адамдар аңчылык курал менен Кыргызстандын жаранына бир нече жолу ок чыгарган. 38 жаштагы айдоочу Ош-Исфана автожолу менен кетип бараткан. Жыйынтыгында ал жеңил жаракат алып, Самаркандык айылындагы ооруканага жаткырылган. Ошол эле түнү эки тараптын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жолукканы кошумчаланды. Учурда окуя болгон жерде милиция кызматкерлери иштеп, автоунааларды, аймакты текшерип жатат. Ал эми саат 10-го алынган маалымат боюнча Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы кырдаал тынч деп бааланууда. Жалпы билим жөнүндө көбөлүк жана жалпы орто билим жөнүндө аттестат бүтүрүүчүлөргө акысыз берилет. Мектеп жетекчилигинин жана башка жактардын документ үчүн акча талап кылууга укугу жок. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, учурда бул боюнча район жана шаардагы тиешелүү адистерге эскертүү берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Азыркы кырдаалга байланыштуу министрлик басмакана менен биргеликте даярдалган документтерди облустун борборлоруна чейин акысыз жеткирип берет. Эгерде аттестат жоголуп же башка себептер менен дубликат алына турган болсо, аттестаттын тиркемеси менен дубликатына 41 сом, артыкчылык менен аттестат дубликаты үчүн 45 сом, көбөлүктүн дубликатына 20 сом төлөнөт. Румынияда эң узак жашаган жаран сыры менен бөлүштү. Румынияда 111 жашка чыккан Бухарест Думерт Команеск аялынын балдарынын жана неберелеринин сүйүүсүн узак жашоосунун сыры деп эсептейт. Ал 1908 жылы 8 ноябрда Провица Дежос шаарында төрөлгөн. Бухарест математика факультетин окуп бүтүргөн. Кийинчерээк кесибин алмаштырып, айыл чарба жаатында билим алган. Университетти аяктаган соң 70 жыл бою айыл чарба техникасы менен өсүмдүктөрдүн дарылоо адистигинде иштеген. 2020 жылдын февраль айында Бухарест Румыниядагы жашы эң улуу жаран деп табылган. Анын урматына 80 000 рубль төлөнүп, эстелик тактасы тапшырылган. Эгерде каналда биринчилерден болуп көрүүчү болсоң, анда катталып, акыркы маалыматтардан кабардар бол.